Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн 2014-жылы чыгып түрк туугандар тарткан Сиджин аттуу тасманы көрөбүз. Тасма өтө коркунучтуу болгондуктан ажатканасы үйүнөн өтө алыс жайгашкандардын көрүүсүн сунуштамак эмеспиз. Анда эмесе коркунучтуу тасмалардын сүйүүчүлөрү даяр болуп калсаңыздар, акырында баянdoобузга өтөлү. Во имя Аллаха! Тасманын башында сүйүктүү пайгамбарыбызга сыйкыр тийип, пайгамбарыбыз белгисиз ооруга чалдыгып, Жабраил периште түшүп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга сыйкыр тийгендиги тууралуу маалымат берип, сыйкырланган буюмдар кайда жайгашкандыгын айтып бергендиги тууралуу баяндалат. Анан дагы жаман көз, жаман сөздөн сактануу үчүн Ихлас, Фалах, Нас сүрөлөрү окулуп туруш керек экендиги айтылып, ошол мезгилде эле тасма башталып, эки кыздын бейтааныш үйдө олтургандыгын көрөбүз. Алар эки жагын карап таңыркап эле сүрөттө адамдын абада калкып тургандыгын көрүшөт. Көрсө бул кыздар Санхаджа деген көз ачыктын үйүнө келишиптир. Кыздар бир кезде көз ачыктын алдына кирип, алардын бири Анзур суроо салып, "Мен Кудурет деген балага турмушка чыксам болобу? Ал мени бактылуу кыла алабы?" Ушул суроого жооп берип коюңузчу десе, Санхаджа бир кезде өзүнүн сыйкырын баштайт. Ал бир кезде чокту кармап сууга салып эле, "О, оттон жаралган менин падышам, бул суроонун жообун бизге тапканга жардам бергиниң" деп жатса эле Анзурдун жанында отурган кыз сүйлөй баштап, "Сен Кудуретке жакындай көрбөгөнүң ал сени өлүмгө алып келет" деп эле көзүнүн аңтарылып калгандыгын көрөбүз. Ошол мезгилде эле кадр алмашып, биз окуядан кийин 12 жыл өтүп кайрадан эле Анзурду көрө баштайбыз. Бул убакта Кудуреттин үй бүлөсү бар эле. Бирок Анзур аны жакшы көргөндүктөн аны менен ойноштукка чейин барып боюнда дагы болуп калып, Кудуретке келип сен мага үйлөнүшүң керек деп талабын койсо, Кудурет Анзурга жооп берип, "Сен мени жакшы көргөндүгүң үчүн атайын ээритип эле мени ушул жолго алып бардың. Менин үй бүлөм бар экендигин билесиң го, мен сага эмнеге үйлөнбөк элем? Көп эле менин жиниме тийип жумушума келе бербечи" деп эле Анзурдун жаагына чабат. Ошол мезгилде эле боюнда бар Анзурдан кан кетип, аны ооруканага алып барууга туура келди. Бир топ убакыттан кийин Кудурет Анзурга келип, анын боюндагы баласы түшүп калгандыгын айтып, бала буга чейин эле өлүк экендигин айтса, Анзур жини келип кыйкырынып, "Бунун бардыгына сен күнөөлүүсүң. Эмнеге менин баламды өлтүрүп коюп, бул жерде кабатыр албай эле сүйлөп жатасың? Сен мыкаачысың" десе, Кудурет жини келип, "Экинчи мага жакындай көрбөгөнүң. Мен сен менен эч кандай бир болгум келбейт" десе, кыйкырып жаткан Анзур өзүн токтотуп, Кудуреттен кечирим сурап, "Мен ачууланып кеттим окшойт, мени кечирип койчу" десе, Кудурет болбой эле ал жерден чыгып кетип калат. Ошол мезгилде Анзурдун оюна өтө бир жаман нерсе келди окшойт. Анткени ал Кудуреттин артынан "Сен бир гана меники болосуң" деген сөзүн айтат. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифи. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Биз мындан соң оорукчан кемпирге кызмат кылып жаткан келин жана келиндин көзү сокур кызын көрөбүз. Анда келин кемпирге тамак берүүгө аракет кылып жатса, кемпир такыр кыймылдабагандыктан үйдүн шыбын гана карап, оорусунун айынан кыймылсыз сүйлөбөстөн бир абалда жата берчү. Тубаса көзү азиз болуп калган Саида болсо апасынан бул дүйнөнүн түстөрү кандай экендигин сурап, баарлашып олтурган жерден каарманыбыз Кудуреттин келгендигин көрөбүз. Көрсө бул адамдар Кудуреттин үй бүлөсү экен. Ставишь их мне в глазницы, чтобы я могла видеть, как ты. Ошол эле түнү Кудурет кызы Саида тууралуу өтө жаман түштү көрөт. Биз ушул жерде эмне үчүн кызынын көзү азиз болуп калгандыгын түшүнөбүз. Көрсө аялынын боюнда бар мезгилинде толготуусу өтө эрте келип, мени ооруканага жеткир десе, Кудурет аны такыр эле тогутпой, 9 ай боло элек го. Убактылуу ооруп жатса керек деп ооруканага алып барбай коюп, бирок келинчеги убактысынан мурда төрөп, дарыгерлер кызынын көзү көрбөй калгандыгын айтып, эгер эртерээк алып келгенде мындай нерсе болмок эмес деп билдиришет. Көрсө Кудурет ошондон бери кызынын алдында өзүн күнөөлүү сезип жүрөт экен. Биз мындан соң ооруканадан чыккан Анзурду көрөбүз. Ушул жерде билингендей, Анзурдагы буга чейин Али деген балага турмушка чыгып, бирок Али каза болуп калып, бирок турмушка чыкса дагы Кудуретти жакшы көргөндүктөн анын артынан ээрчүүсүн токтотпоптур. Кудурет болсо бул убакта досу менен биргеликте мечитте баян угуп олтурган. Каарманыбыз негизинен динден өтө алыс болгондуктан досу аны болбой эле мечитке алып келип, досун жакшы жолго тартып, дин менен жашап оңолуусун каалап жаткан. Бул убакта Анзур Кудуретке коңгуроо кылып, андан дагы бир жолу кагып силккен сөздөрүн угуп, эми мен сага чындап көргүлүктү көрсөтөм деп бир жака жөнөп кеткендигин көрөбүз. Вы не послушали того, что я сказал. И вот что случилось. Көрсө каарманыбыз 12 жыл мурун келген көз ачык Санхаджага дагы бир жолу келиптир. Анда көз ачык Анзурдун башынан эмнелер өткөндүгүн жана ал эмне максатта келгендигин ансыз деле билгендигин айтып, "Сен дагы деле Кудуретти өзүңө каратып алгың келип жүргөндүгүн түшүнүп турамын. Ичиңдеги сезимдериңди башкара албадың окшойт. Анда мен айтканымды уккунуң. Мага Кудуреттин аялынын денесинен бир чачы же болбосо шилекейи, кыскасы ага тиешелүү бир бөлүкчө керек. Анан дагы өтө чоң суммадагы акча төлөйсүң. Мен кыла турган нерсени менден башка эч ким жасай албайт. Жиндердин арасында Анзи деген уруу бар.
алар мусулмандарды өтө жек көрүшөт. Мен ошол жиндердин бирин Кудуреттин аялы Низага киргизишим керек. Ошол учурда Низа 5 күндүн ичинде өлүп, жана анын кызы дагы жада калса туугандары дагы өлөт. Бул үчүн мен чочконун ичеги карындарын дагы колдономун. Жаңы эле өлгөн адамдын денесине Куран аяттарын жазып, аны чочконун ичеги карындары менен ороп, кыскасы динге каршы келген нерселердин бардыгын аткарам десе, бул сөздөрдү угуп отурган Анзур эч эле камырабай, эми сүйүү үчүн ушул нерсеге барып жатамын да деп акчасын берип, жада калса колундагы алтын билериктерин дагы чыгарып берет. Анда Анзур дароо эле Кудуреттин аялына тиешелүү бир бөлүкчө алып келейин деп жөнөп кеткен. Бул убакта Санхаджа көрүстөндөрдүн бирине барып, ал жерде жаңы эле көмүлгөн көрүстөндөрдүн бирин казып, көмүлгөн адамды алып чыгып, анын бутун балта менен кесип өзүнө алат. Андан соң ал өзү баккан чочколордун бирин союп, анын ичеги карындарын чыгарды. Бул убакта Анзур Кудурет жумушта жүргөн кезде анын үйүнө келген эле. Биз ушул жерде Кудурет Анзурдун жакын эле тайжесинин баласы экендигин түшүнөбүз. Ошондуктан Кудуреттин аялы Низа аны жакын эле кабыл алып үйүнө киргизип коноктоп, аны менен жакшы сөздөрдү сүйлөшүп олтуруп, чындыгында каарманыбыз эмне максатта келгендигин түшүнгөн дагы жок. Бир кезде эле Анзур мен ажатканаларга кирип алайынчы деп эле ал жактан Низага тиешелүү буюмдарды издеп, акыр аягы таракта үймөк болуп турган чачты көрөт. Анда каарманыбыз шашылып эле жанагы чачты кагазга ороп өзүнүн баштыгына салып, Низа менен жана кичинекей сиңдиси Саида менен коштошуп ал жерден кетет. Бул убакта Кудурет дагы иштен кайткан убактысы болуп калган. Бир кезде Анзур бара жатып аны менен бетме бет келишип калса, Кудурет дагы жени келип, "Сен эмне дагы менин үйүмө келдиңби? Менин алдыман чыгып көзүмө көрүнбө" деп айттым эле го. Турушуң менен адамды зыгылдыңбы деп каарманыбызды дагы бир жолу коркутуп ал жерден кетип калат. Бул окуядан кийин Анзур мурдагыдан дагы көбүрөөк жини келип, дароо эле көз ачык Санхаджага барып, алып келген чачты жана Низанын сүрөтүн берет. Бул убакта көз ачыктагы чочконун ичеги карынын, анын башын жана адамдын бутун кесип алгандан кийин анын сөөгүн ырастап коюптур. Санхаджа дароо эле өзүнүн ишин баштап, чачты сууга аралаштырып, ар кайсы нерселерге кошуп, алып келген сүрөттү дагы кыркып, кол астындагы кир нерселерге аралаштыра баштайт. Андан соң ал сүрөттү аялына берип, бул сүрөттү майдалап иттин тамагына кошуп сал деп буйруп, буга чейин айтылгандай сөөккө чочконун ичегисин оройт дагы өзүнүн сыйкыр сөздөрүн айта баштайт. Ошол мезгилде эле алар турган жер титиреп, үйдөгү буюмдар кулап баштап, бир мезгилде Санхаджанын колундагы сөөк сынып кетет. Анда Санхаджа каарманыбызга кайрылып, эми 5 түндөн кийин сенин максатың орундалат. Аллах бизди сактасын деп кылган иштеринин бардыгы Алланын буйругуна каршы келгендигине карабай Аллахты эстеп коет. Сатана услышал нас. Да убережет нас Аллах. Ошентип эми баленин бардыгы башталды окшойт. Анткени бул убакта буга чейин Анзур чачтын үймөгүн алган тарак менен Саида чоң энесинин чачын тарап жаткан кезде буга чейин кыймылдабаган чоң энеси биринчи жолу катуу демин чыгарат. Бул убакта көз ачыктын аялы ага берилген тапшырманы аткарып, сүрөттү иттин тамагына кошуп ага берип жаткан. Бул убакта Багымдаттын дагы убагы болуп калган болчу. Анда Низа коңгуроого ойгонуп дааратын алып, Багымдат намазын баштап, эки жака салам берип намазын аяктагандан кийин анын алдына кайдан жайдан чочконун башы түшөт. Низа катуу чочугандыгы менен эмнегедир бул нерсеге көп деле маани берген жок. Анткени ал эртең менен тургандан бери өзүн башкача алып жүрүп, кыймылдары дагы өзгөрө баштаган эле. Ал бир кезде кызынын бөлмөсүнө кирип, ал жакты жыйнап жатып, кызынын куурчагын таап алып, анын чачын кескилеп оозуна салып, какап кыйналгандыгына карабай эле жанагы чачты жей баштайт. Бул убакта кылгылыкты кылып коюп, кылжып менен бууп койгон Анзурдун эсинен 5 түн деген сөздөр кетпей, убакыт такыр эле өтпөй, эми эмне болот экен деп күтүп жүргөн. За 5 ночей ее рот прервется. Бирок Анзур кылган иши өзүнө дагы таасир берерин билген эмес эле. Көрсө каарманыбыз күйөөсү Али буга чейин эле каза болгондугу менен дагы деле кайненеси менен жашачу экен. Анзур чогуу жашаган кайненесин адам катары деле көрбөй, ага аябай эле орой мамиле кылчу. Бул жолу дагы адаттагыдай эле үйүнө келип, түз эле мен уктадым деп бөлмөсүнө кирип кетип, уктап жатып бир мезгилде дүңкүлдөгөн үндөрдү угат. Анда каарманыбыздын көзүнө каза болгон күйөөсү көрүнүп, мен сенин айыңдан өлдүм го. Экөөбүз үйлөнгөндүгүбүз менен сен мени жакшы көрбөдүң, ошондуктан өзүмдү өзүм өлтүрүп алдым. Сен күнөөкөр адамсың деп жаткан мезгилде эле каарманыбыз кыйкырып жибергендиктен кайнеси кире калып, жарыкты жандырган кезде Анзур ал жерден эчтекени таппай калат. Бул убакта Кудурет жумуштан келгендиктен аялы ага сөз баштап, экөөбүз сүйлөшүп алсак болобу? Мен өзүмдү бир аз башкача сезип жатамын. Намаздан кийин көзүмө бир нерсе көрүндү десе, Кудурет дароо эле кыйкырынып, мен сага намаздын эч кандай пайдасы жок деп айтамын го деп тескерисинче аялын урушуп, биз ушул жерде Кудуреттин айткан сөздөрүнөн ал динден такыр эле алыс экендигин түшүнөбүз. Кандай болбосун жашоо уланып, Низа орукчан апасынын кызматын кылып, анын денесин тазалап, мен азыр бул сууну төгүп жиберейин. Андан соң сизге жасап жаткан кайнатмамдан алып келип берем деп сыртка чыгып кеткен кезде, биз оорусунун айынан денеси шал болуп калган аялдын басып келе жаткандыгын көрөбүз. Кызыгы басып келе жаткан аялдын алдындагы буюмдар өздөрүнөн өздөрү жылып, бул убакта кайрадан ашканага келип калган Ниса өтө коркунучтуу сүрөткө кабылат. Анда апасы казандагы кайнатманы алат дагы өзүнүн башына
башынан алды, куюп жиберет. Ошентип бул окуядан кийин кемпир каза болуп калып Кудуреттин үйүндө тажыя башталып, кошуна колоң туугандары келип аза күтө башташкан. Бул убакта ал жерге көңүл айтуу үчүн Анзур кайненеси менен дагы келген эле. Анзурдун кылган ишинен 2 түн өтпөй ушундай жаман иштер боло баштайт. Третья ночь, 12 мая 2009 года. Бул убакта сыйкыр болгондон бери 3-чү түн башталып, Кудуреттин үйүндө тажыя аягына чыгып, түн бир убакта меймандарды узатып, Кудурет үйүнө кирейин деп эле эшигин ача албай калат. Анда ал аялын чакыра баштаган кезде эшиги өзүнөн өзү ачылып, анын ичинен түшүнүксүз үндөр чыгып, кызы Саида сүйлөп эле: "Атаке, мен сиздин айыңыздан сокур болуп калгандыгымды билемин. Сиз аны менден жашыра албайсыз" деп үйдүн 2-чи кабатында үндөр чыгып, Кудурет ал жакка көтөрүлсө, түшүнүксүз адамдар чүбүрөктөрдү жамынып алып олтурушуптур. Бир кезде Кудуреттин жанында аялы Низа дагы Анзур дагы өтө бир коркунучтуу сүрөттө пайда болуп, Саида бөлмөсүнөн чыгып ата деген мезгилде жанагы сүрөттөрдүн бардыгы жок болуп кетет. Ошондо гана Кудурет буга чейин аялы Низа айткан сөздөргө ишенип анын жанына келип: "Буга чейин сен айтып жаткан нерсе мени менен дагы болду. Мен эртең менен мечиттин имамына барып жолугамын, болгон нерсенин бардыгын айтып беремин. Ал бизге жардам берер" деп эртең менен жергиликтүү мечиттин имамына барып, болгон нерсенин бардыгын айтып берсе, имам каарманыбызга жооп бере баштайт. "Сыягы сиздин аялыңызга жин кирип кеткендей, мындай окуя менин өзүмдүн дагы башымдан өткөн. Биз Куран аяттарын окуп, Аллахтын каалоосу менен жинди чыгарсак болот. Буйруса сизге жардам берейин" деп Кудуретке күч кубат берет. Бул убакта Низа үйүндө жыйынтерин кылып олтуруп, бир мезгилде эле ылдыйдан аны чакырып жаткан үндөрдү угат. Кызыгы бул үндөр кече эле кайтыш болгон апасынын үндөрү болчу. Анда каарманыбыз үндөр ажатканадан чыгып жаткандыгын байкап, дароо эле ал жакты ачып, каза болгон апасын ал жактан нандын ушагын майдалап унитаздан суу алып ичип жаткан абалда көрөт. Бул сүрөттөн жүрөгү түшкөн каарманыбыз эшикти жаап өзүнүн бөлмөсүнө барып, жайнамазын салып олтура калып: "О жаратканым, мени корго" деп Алла Тааладан паана сурай баштайт. Бул убакта үйүнө кайтып келген Кудурет аялын аябай коркуп калган абалда таап: "Мен молдоке менен сүйлөшүп келдим, ал бизге эртең жардам берем" деди. "Бир аз сабыр кылып тур" деп Низаны көндүрөт. Ошентип окуянын башталып калганына 4-чү түн болуп калган. Бул убакта Анзур жуунучу бөлмөдө чачын кургатып жаткан. Бир мезгилде эле жарык өчүп калып, Анзур шамын көтөрүп алып сыртка чыгып бара жатса, түшүнүксүз үндөр чыга баштайт. Анда Анзур үн чыккан бөлмөгө барса, ал жерде Низанын элеси канжалаган наристени кармап олтуруптур. Ал Анзурга кайрылып: "Сен ойноштук кылып балалуу дагы болдуң. Балаңды болсо өлтүрүп дагы коюпсуң. Деги сойкудан айырмаң жок экен" деп эле Анзурга кол сала баштаган кезде бардыгы жок болуп кетет. Окуядан кийин Анзур дагы катуу чочуп, эртең менен дароо эле көз ачык Санхаджага коңгуроо кылып: "Сиз кылган сыйкыр бир гана Низага жана анын туугандарына тиет деп айттыңыз эле го. Менин дагы көзүмө ар кандай нерселер көрүнүп жатат, мага зыяны тийип калбайбы" десе, көз ачык "Жок" деп жооп берип, "Эгер сен Низанын тууганы эмес болсоң, сага эч кандай зыяны жок" деген сөзүн айтат. Кызыгы бул болуп жаткан сөздөрдүн бардыгын кайненеси толугу менен угуп калат. Бул убакта Низа үйүндө кызы Саиданы кийиндип жаткан. Бир мезгилде эле ага кирген жин ишин баштады байтур. Низа кызын олтургузат дагы жип алып келип эле өзүн өзү асууну баштайт. Каарманыбыз шыптагы чыракка жипти байлап өзүн өзү асып, көзү Азиз Саида үндөрдү угуп жаткандыгы менен бирок эмне болуп жаткандыгын такыр эле түшүнбөй жаткан. Бактыга жараша ошол мезгилде Кудурет келип жипти кыркып аялын өлүмдөн куткарып калат. Бул убакта имам Кудурет менен сүйлөшкөн мезгилге атайын орундукту даярдап, төрт бурчуна Куран китептерди ачып коюп, ал жерге суу алып келип, жинди чыгаруу иш-чарасына камын көрөт. Биз бул убакта кайрадан эле Анзурду көрөбүз. Ал жакшынакай эле тамактанып олтуруп, бир маалда эле тамагынын ордунда курттар пайда болгондугун көрүп, чочуп кетип, оозундагы тамакты чыгарууга аракет кылып, эки жакка чуркап баштайт. Ошол мезгилде эле Анзурдун сөөктөрү өзүнөн өзү сынып, көз жумуп калат. Кудурет болсо Низаны мечитке алып келип, имам аларды мечиттин жертөлөсүнө алып түшүп, буга чейин атайын даярдалган жерге Низаны олтургузуп, Куран аяттарын окуй баштайт. Бирок ал канчалык аракет кылбасын, Низага эч кандай таасир бербей, жылыш дагы болбой. Бир кезде молдоке чоң сойлуун алып чыгып, "Мен жинди сабашым керек" деп уруунун аракетин көрөт. Анда имам мен жыгач менен урган кезде Низага эч кандай зыян тийбейт. Урганым жинге гана тиет деп Кудуретти ишендирип, Низанын башына чаап, бирок бардыгы каармандарыбыз ойлогондой болбой, алган жаракатынан Низа көз жумуп калат. Ошол мезгилде эле биз кичинекей кыз Саиданын ал жерде пайда болгондугун көрөбүз. Көрсө Анзур тарактан чогултуп алган чач кичинекей Саидага тиешелүү экен. Ошондуктан Низага эч кандай жин кирбей эле кичинекей кыз Саидага кирип, Анзурдун дагы өлүп калгандыгы ошол себептен болот. Анткени Анзур менен Кудурет тууган болгондуктан анын кызы Саида менен дагы тууган болуп кетмек. Буга чейин көз ачык жин кирген адамдын туугандардын бардыгы өлөт деп айткан эле. Ошондуктан үйдөгү картайып калган кемпир дагы, Анзур дагы жада калса, Саиданын апасы Низа дагы көз жумуп, имам Саиданы карап, маселенин бардыгы кызыңда экен деп жаткан кезде тасма аягына чыгып калат. Тасманын аягындагы берилген маалымат боюнча окуя болгон мечитте 42 жаштагы атасынын жана 33 жаштагы апасынын, анан дагы алардын 11 жаштагы кичинекей кызынын денеси табылыптыр.
Тирүү калган молдонун айтымында окуя так эле ушундай болгон. Бирок ал жерге келген күч органдары ага такыр эле ишенишпей камакка алышыптыр. Сыягы тасма болгон окуядан алынгандай. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасмада так эле көрүнүп тургандай көз ачыктарга эч качан барбаш дагы керек, ишенбеш дагы керек. Анткени күнөөлөрдүн эң чоңу болгон ширк ушул нерседен келип чыгат. Андыктан достор, жалгыз жаратканыбыз болгон Аллахка болгон ишенимибизди бекемдеп, кийинки тасмага чейин көрүшкөнчө амандыкта бололу.